эжелерибиз, карындаштарыбыз. Ооба, эжелерибиз, карындаштарыбыз ибадат кылып, намаз окуп, үйдө олтурганга даяр, бирок эркектерибиз даяр эмес экен да. Эжелерибиз, карындаштарыбыз узун кийинип, жолук салынып жүргөнгө даяр, аны караганга эркек даяр эмес экен да. Жолук салынайын десем атам көнбөй атат, жолук салынайын десем күйөөм көнбөй атат, узун кийинейин десем жолдошум урушуп атат. Эркек, я Алла. Намыстуу болсоң, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан дайюс деп коет. Кызганбаган аялына, карындашына, эжесине, таяжесине, кысасы сени махрамың. Кызганбаган адам бул бейишке кирбейт деген да. Карындашыңды дагы, эжеңди дагы, таяжеңди дагы, атаңдын бир тууган эже карындаштарыңды дагы, өзүң аялыңды дагы сен карашың керек да. Узун кийиндирип, кийимиңе бардыгын көзөмөлдөй турган сенсиң. Толугу менен көйнөк эскирип кала турган болсо, жок боло турган болсо, алып берип карай турган бул эркек. Бул эркек. Кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деген бойдон эле кете берет экенбиз да, эркек. Өзү көзүн сүзүп атпайбы деген бойдончу. Бүт айыпты эле ошолорго кое берет экенбиз. Өзүбүздө эркектен намыс жок экен да. Эркектерди чакырдык, эсептелип эле келди эми, жок эмес, машалла. Аялдарды чакырдык, батпай кетти да. Биринчи да батпай үстүгө чейин чыгып, бардыгы талап менен суроолорун жазып, суроолорун карасаң орчунду суроолор да. Эркектикini карасаң баягы эле суроо, нас чексе тайрасын абысынбайбы? Темеки чегип алып туруп, оозду чайкап намазга кире берсе болобу, болбойбу? Паланчы айтты болот деди, чүкүнчү айтты болбойт деди. Шону тактап алайын дедик де. Дагы деле өлгүчө тактабай өтүп кетесиң бе дүйнөдөн? Дагы деле ошону менен жүрө бересиң бе? Баягы эле суроодо дагы деле айтсаң деле канаттанбай, жөбүлүң, карап элечи. Туура эмес айтып койдуң дегендей эле турат да. Буга şu halal чеге бер десең, mana şu дамыла жакты мага, постоянно келип туруңуз. Ама эркекче сүйлөйт экен деп. Сага сөзсүз халал кылып бериш керек бе? Бүт деле ошол да. Анан экинчи эле суроосу, эч кимге айтпай үйлөнүп алса болобу? Биринчи катынга айтпай эле үйлөнсө болобу? Ушунун эле тегерегиндеги суроо да. Sen bitti katыңды епте елбегеннен кейін жашырып үйленбей эле кой сен, ыскоштоп жаша. Карман алып айткан болсоң орозо карма ал сени. Sen bitti мен 4 катын алсаң карман албайсың сен бу турушуңда. Жашырын ушул эле да, урматтуу тууган. Ошондон чынында эле эркектер намыстуураак болуп туруп, кыздарыбызды, эжелерибизди эң биринчи ал жакка жөнөтпеш керек, урматтуу тууган. Жөнөткөндөрүм жөнөтсө дагы бар, мажбур турмуш. Жыргаганымдан койчу болупмунбу деген сөз бар да. Эгер чындап эле болуп аткан болсо, ал жакта дагы толук медресе бар, ал жакта дагы толук имамдар бар, ошолорго кайрылтып, көзөмөлдө туруш керек да. Бардыгы көзөмөлдө туруш керек. Көзөмөлдөн чыкты, болбой калат. Аллах Таала ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан учурда бардыгыбыз туура түшүнүү менен аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.